Мынакей урматтуу дыйкандар, көз кубанып атат. Ягода сүйүүчүлөр, ягодный бизнесмен иштейм дегендер мынакей малинанын сорту, Маравелла деген сортун тандасаңыздар, мына момундай түшүмгө ээ болот экенсиздер. Сиз Маравелланын көчөтү канча сом дедиңиз? Караңыз, бүгүн уже 30 октябрь болуп атат. Ошо октябрь мына күздүн аяктап бараткан убактысы, бирок түшүмдү караңыз. Ооба. Бул деген кар жааганга чейин ушу бүт бардыгы пышып бүтпөйт. Бирок аябай түшүмдүүлүгү жогору, эң күчтүү сорттордун бирөөсү ушу Маравелла болот. Бул американский сорт болот. Ушу Маравелланы сурагандар көппү? Жүрүңүздөр, бул жерге өтүп эметип. Маравелланы сурагандар көп. Мисалы үчүн мынусун караңыз, мына. Мынакей му. Башыны көтөрө албай жатат. Бул американский сорт, гектардан китеби боюнча 30-35 тонна бере турган сорт ушулар. Ошого эгерде көчөт таза болсо, ушудан алып тиксе болот. Буну деген быйыл отургансыңар? Ооба, биз буну быйыл отургуздук. Жазында отургузганбыз. Ушул быйылкы көчөт ушул. Быйылкы жазында отурулган көчөт болуп туруп, мына түшүм азыр ушундай байлап атат. Эмдиги жылы кандай болот экен? Эмки жылы дагы өзүнчө бир съемка берип кетебиз эми буюрса. Бирок негизи 2 эсе берет дагы. Эмки жылы 2 эсе болуп, ошо күчүнө кирет эмки жылга. Мына сага. Күчүнө кирет. Күчүнө кирсе кандай түшүм болот болду, элестете албайм мен. Ошого мындай көчөт мындай заказ берүүчүлөр болсо, заказ берсе, аларга мен бүт бардыгын түшүндүрүп айтып, кандай сорт эгиш керек, эмне кылыш керек, кайсыл жерге кандай сорттор туура келет, бүт баарын түшүндүрүп айтам. Бүт консультациясын мен берет экенсиз. Консультациясын берем. Мында алганда, көчөт алганда кишилер жаңылбаш керек. Сорттон жаңылып калса, анда уже ийгиликке жакшы жетише албай калат. Ооба. Сиз эми 7 жылдык тажрыйбаңыз бар да. Ооба. Сиз билесиз кандай сунушташ керек, кандай мынакей эми бул далилденип турган, мынакей ачык болуп айтылып аткан нерсе, мынакей өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп атабыз, эмне деген түшүм болуп атат. Ошондуктан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мында элде да ушундай жаңылуу болуп атат да. Мында алганда стажы бар дыйкан практически көргөн адамдардан алса, көчөттөрдүчү, ошол полностью ошодон консультация алып турсачы, мындай тезирээк түшүмгө кирип, 2 жыл дегенде уже конкретно түшүмгө кирип кетет да. Анан дыйкан болбой эле багада эпте бокат кылып аткандардан ала турган болсо, алар практически жакшы билбейт. 1 жыл иштеп, 2 жыл иштегендер аз. Интернетте эч убакта толук айтылбайт бардык нерсе. Россиянын погодалары менен биякта салыштырып болбойт. Жаңылуу көп болот. Погодалар туура келбейт. Туура. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, көргөзө берели эми булардын баарын. Мынакей. Караңыздарчы. Ошондо ушул эле жылы отурулганда, жазда эле отурулуптур. Азыр мынакей октябрь айы, октябрдын аягы. Маравелла сортун тандаса болот экен. Иштесе болот экен. Ушул Маравеллага канча соткадай жер арнадыңар? Маравеллага бир 10 сотик жерди бөлгөнбүз. Ар бир сортторго мындай бир 10 сотиктен бөлүп келатабыз, потому что бул сортторду биз бардык сортторду испытание кылып көрүшүбүз керек болуп атат да, практически. Кайсы сорт кандай болот экен? Сиз эми мына момундай сорт өстүр, момундай сорт деп кеңеш бере аласыз да. Бирок бир сортко токтоло элексиңер бирок баары. Жок, уже биз сортторду уже бүт баары баш толук эле түшүнүп калдык, кайсы сорту кандай кылыш керек, кантип караш керек, кайсыл жерге туура келет. Биз түшүнүп калдык, канча жылдан бери көрүп түшүнүп калдык. Кандай жакшы. Ягодный бизнесмен иштегендерге аябай жакшы жардам болот атпайбы? Канча убакытын экономдойт, нерв акчасын экономдойт. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, биз телефондорду жазып коебуз, описанияга жазабыз. Описанияны карап чалыңыздар. Чалып, толук менен биринчи консультацияны жакшылап алып, түшүнүп алып, анан кийин иштесеңиздер болот экен. Стоп.